Гепатит Б оорусу бул баарыңыздарга белгилүү болгондой цирроз печени деп коет. Ошол боордун иштебей калуусуна алып барат. Балдардын жана календарь менен сайыла турган вакцинасында эч кандай оорунун белгилери болбош керек. Аялы же күйөөсү гепатит Б менен ооруган болсо, сөзсүз түрдө ошол оорубаган жары вакцина гепатит Б менен сөзсүз түрдө экстренный деп коет, бат ошол вакцинаны алыш керек. Жыныстык жол менен жугуусу толук мүмкүн. Вирус бул гепатит Бныкы бул штамп өзгөрбөйт, ошол бойдон калат да. Азыркы учурда полиомиелит булар аябай эле мындай сейрек кездешкен оорулардын бири. Ар бир ооруга ушул ден соолукту чыңдап гана даяр боло алабыз. Саламатсызбы, урматтуу достор. Бүгүн өзгөчө теманын аты вакцинация. Же кыргыз тилинде айтса эмдөө деп айтылат. Ушул суроо боюнча акыркы жылдары өзгөчө бир суроолор пайда болуп атат вакцинация темасы жөнүндө. Анан кийин биз студиябызга Назар мырзаны чакырдык элек. Назар мырза, сизге чоң рахмат келгениңизге. Анан ушул вакцинация темасында багы бир катар суроолорго жооп берсеңиз ыраазы болот элек. Саламатсыздарбы? Назар мырза, вакцинация деген эмне дегеле? Эмдөө деген эмне? Бул качантан бизге белгилүү? Эмдөө бул ошол кандайдыр бир оорунун алдын алуу максатында адамдын организмине алсыздандырылган же болбосо инактивированный деп коет микробту киргизүү. Ошонун негизинде организм ошол микробко каршы иммунитеттин пайда болушу. Мисалга алсак, бир ооруга каршы вакцина сайылат, ал вакцинага организм бир иммунитет иштеп чыгат. Качан ошол оору адамга жукканда, ал оору менен организм тааныш болот дагы, ага бат иммунитет, даяр иммунитет даяр болуп калат дагы, оорусу жеңил өтөт же болбосо бессимптомно же симптомсуз өтүп кетет да. Жөнөкөй айтканда, мен муну тааныйм да, билем да, муну мен күрөшкөндү билем да деп чыгышат, ушундай болот. Ушул жашына жараша биздин коомдо эме бар да, кичинекей балдарга эле жасалат депчи. Ушул кандай жаштарга жасалат, кандай түрлөрү бар? Туура айтасыз. Негизи бизде баягы жаш балдарды эле вакцина кылыш керек деген түшүнүк калыптанып калган. Жаш балдарга календарь менен атайын вакциналар сайылат. Андан тышкары бул улуу муундарга кайсы вакциналарды бериш керек? Мисалга алсак, бул ушул эле гриппке каршы, андан тышкары гепатит Бга каршы эң кеңири жайылып баратат азыр гепатит оорусу дагы. Андан тышкары менингит ооруларына, андан тышкары кээ бир онкологиялык ооруларга көбүнчө жанагы аял кишилерге же болбосо кыздарга көп колдонулат. Бул ошол вакцина менен оорулардын алдын алууга өтө чоң жардамын тийгизет. Өтө натыйжалуулардан айтып кетсеңиз, ушу онкологиялык оорулар кайсылар? Жана эле атайын жанагы ВПЧ деп коет, ошол ооруга каршы атайын вакцина берилет. Азыркы учурда мамлекет тарабынан бекер вакцина сайылып жатат. Бул оору менен ошол аял кишилердин онкологиялык оорулардын алдын алууга өтө чоң жардамын тийгизет. Эң жакшы. Андан тышкары азыр аябай кеңири таралган бул гепатит Б оорусу. Гепатит Б оорусу бул баарыңыздарга белгилүү болгондой цирроз печени деп коет. Ошол боордун иштебей калуусуна алып барат. Азыркы учурда өлкөбүздө баарыңыздарга маалым болгондой боорун алмаштыруу үчүн Индияга же жана башка өлкөгө барган оорулардын саны да аябай көп. Эгерде ошол оорулууларыбыз убагында вакцина алып, же болбосо ушул гепатит Бны жугузбаганда, анда ал боорун алмаштырууга жетмек эмес да. Биздин бир подкастта урматтуу профессор Сапарбүй Табакаловна келип ушул боюнча маек куруп бердиле. Гепатит боюнча
саламаттык сактоо министрлиги жагынан, өкмөт тарабынан дегеле ушундай вакцинага киргизди элек. Бирок баары тең ушуну жакшы түшүнбөй атат. Баягы дин жагынан же да башка жагынан, сабатсыздык жагынан ушу вакцинанын кереги жок депчи. Ошол боюнча сиздин оюңузду айтып кетсеңиз. Туура айтасыз. Негизи эле бул вакцинаны албаш керек. Анан бул деген ал оорун алып келет экен, бул оорун алып келет экен деген учурлар аябай көп. Аны көбүнчө баягы жакшы түшүнбөй ошондой нерсеге алып келет. Бул вакцинаны бизге саярдан мурда көптөгөн изилдөөлөрдөн өтөт атайын. Баары текшерилет. Анан качан бизге безопасный болгон учурда гана сайылат да. Кээ бир учурда кандайдыр бир осложнение болушу мүмкүн. Бул температура, дене таптын көтөрүлүшү жана башка бир жеңил түрлөрү. Ал ошол инструкциясында деле жазылган. 3 күндүн ичинде кандай эрежени сакташ керек, кандай белгилери болушу мүмкүн депчи. Андан тышкары биз бул эмнеден вакцинага мындай каршы болгондордун саны көп. Себеби жана ДЦП, аутизм деген ооруларды пайда кылат деген түшүнүк пайда болгон да жаш балдарда. Көбүнчө бул белгилери пайда боло электе, анан булар негизи ДЦП же ошол ДЦП же болбосо аутизм менен ооруган ооруларга бул вакциналар болбойт, алганы болбойт да. Аны сөзсүз түрдө жана невролог дарыгери карап, анан көзөмөлдөн өткөзүп, качан если противопоказаниясы жок болсо гана сайганга уруксат берет. Эгерде ал оорусу бар болуп, бирок билинбей жүргөн болсо, вакцинаны алган учурда бул оорунун белгилери пайда болуп баштайт. Ошондуктан дагы биздин элибиздин арасында бул ошондой жаман ооруларга алып келиши мүмкүн деген түшүнүктөр дагы пайда болуп калган да. Демек, вакцинация жасаардын алдында врач-иммунолог же болбосо ошол эле врач бардык жагын изилдеп, анан кийин баягы сиз айткандай противопоказания ошолорду дагы бир жолу тастыктап кетиш керек. Ошол противопоказанияны дагы бир жолу айтып кетсеңиз, кайсыл ооруларда болбойт вакцина жасаган, кайсыл убакта болбойт депчи. Негизи бул жаш балдардыкын сөзсүз түрдө өзүнүн жанагы педиатры, ошондой эле невролог, детский невролог дарыгери тактап көрүп, эч кандай оорунун белгиси жок болгон учурда гана сайылат. Жаш балдардын жана календарь менен сайыла турган вакцинасында эч кандай оорунун белгилери болбош керек. Ошол эле грипптенби же болбосо дене таптын көтөрүлүшү жана башка симптомдор болуп калса болбойт. Чоң кишилердикинде противопоказаниялар булар аз эле. Негизи өнөкөт оорулардын кармап жаткан учуру же болбосо баягы курч кармоочу оорулардын ооруп аткан учурунда болбойт. Мисалга алсак, туберкулез менен ооруп атат, активный туберкулез болбойт, бирок айыккандан кийин ала берсе болот. Ошол эле пневмония менен ооруп атат, алганы болбойт, пневмония айыккандан кийин алса болот. Же болбосо бронхит же жана башка болот. Андан тышкары, эгер кимде ким аялы же күйөөсү гепатит Б менен ооруган болсо, сөзсүз түрдө ошол оорубаган жары вакцина гепатит Б менен сөзсүз түрдө экстренный деп коет, бат ошол вакцинаны алыш керек. Себеби бул гепатит Б дагы жыныстык жол менен жугуусу толук мүмкүн. Жакында эле мынакей кор инфекциясы өтө эле эпидемия түрүндө болуп кетти. Биздин өлкөдө да, жакынкы биздин өлкөлөрдө болду. Ошондо жана вакцина албагандардын кесепетинен чуу болбодубу? Ошол боюнча да айтып кете аласызбы? Туура айтасыз. Негизи кандайдыр бир ооруну жеңиш үчүн 95% өйдө вакцина алуусу керек да, ошондо ошол оору жукпайт. Эгерде андан аз болсо, анда оорулардын саны боло берет. Кор быйылкы жылы дагы, былтыры жылы дагы аябай биздин өлкөдө өрчүдү. Бул ошол вакцина албагандардын кесепетинен. Ошол эле мен өзүмдүн 1 жашка чыга элек кызым ооруп калды. Мен негизи вакцинаны 1 жашта сайылат. Меники вакцина алганга чейин ооруп калды. Ооруканада жатканда
бардыгы 1 жашка чейинкилер мындайча айтканда ошол вакцинаны ала электер, же болбосо 1 жаштан өткөндөр бул вакцина албагандар. Андан тышкары менин чоң кызымдыкы вакцина алган, ал эч кандай белги берген жок, эч кандай ооруган жок. Андан тышкары биз дагы вакцина алган үчүн үй бүлөдө эң кичүү гана кызым ооруду, калганы ооруган жок. Бул дагы ушул вакцинанын канчалык эффективдүүлүгүн тастыктап жатат да. Ооруканага барганда үй бүлөдө бардыгы вакцина албаса бардыгы келип түшүп атты. Эгерде арасынан вакцина алгандар болсо, ошо вакцина алгандар келип ооруканага түшкөн жок. Аны мен ошо өзүмдүн кызым ооруганда чогуу аралашып, ошол жерде көрүп, көзүм менен көрүп, анан мен дагы бир жолу болсо өзүм дагы баягы ынандым да. Билсем дагы мен өзүм практика жүзүндө көрүп дагы бир жолу ынандым да. Сиз мына вирустук ооруларда айтып кеттиңиз эле, кээ бир ооруларда ошол эле вирустук ооруларда жыл сайын вакцинация жасаганга сунушталат деп. Ал эми кээ бир ооруларда болсо бир эле жолу же өзүңүз айтканда календарь менен анын баары эмнеден баягы эмнеден зависит? Мисалга алсак, гепатит Бга бир жолу сайды 10 жылга чейин ал ошол вакцина менен эле жүрө берет. Мунун бирден бир себеби бул эменин вирустун вирус бул өзгөрбөйт да, штампты деп коет, ошол штамп өзгөрбөйт да. Бир эле вирус ошол бойдон эле келе берет. Ошондуктан ошол мурунку бир эле алган вакцина ошол эле иммунитет узакка иштеп чыгат, ошол сакталып жүрө берет. Мисалга алсак гепатит Бныкы. Гепатит Бныкы вакцина алганда бул этап менен 3 этап алынат. Биринчи бир алат, 1 айдан кийин анан 6 айда алат. Бул ошол иммунитеттин жакшы организм ошол бөлүп чыгуусуна шарт түзөт. Бул иммунитет ошол узак убакытка сакталат. Вирус бул гепатит Бныкы бул штамп өзгөрбөйт, ошол бойдон калат да. Гриптерде бул иммунитети кыска убакытка сакталат, антитела организмдеги. Биринчиси, экинчиси бул вирус дагы жылдан жылга өзгөрүп, башкача түрлөрү пайда болот. Ошого жылына өзүнчө ар бир түрүнө карата вакциналарды жаңылап иштеп чыгат. Ошон үчүн гепатит Бнын вакциналарынын срогу дагы узагыраак болот. Гриппке каршы вакциналардын срогу бул кыска эле, бир жылга гана уруксат берет. Мисалы, вакцина алдым дейли, мен бир туберкулезго вакцина алдым, календарь боюнча алдым. Бул эми 100% гарантия бере алабы? Мен оорубайм дегенгечи, ошол эле туберкулез оорусу менен. Кудай сактасын. Негизи эч кандай бир вакцина менен алгандан кийин 100% бул оорудан сактайт деп эч кимге гарантия бере албайт. Ошол эле вакцина жасагандарда эле инструкциясында бар. Мисалы, мынча процент деп 100% деп эч ким айта албайт. Бирок практикада көрсөтүп жатат, ошол эле мисалы арткыга историяга кайрылсак, мисалы полимиелиттен канча кишилер кайтыш болгон. Бирок ошо вакцина пайда болгондо гана биз ошол ооруну жеңе алдык да. Оору жеңилирээк өтөт, меники ошондо. Ооба, жеңилирээк өтөт, же болбосо оорубай деле калышыңыз мүмкүн. Жуккан убакта дагы. Ооба. Мисалы 10 киши вакцина алды, 10 киши вакцина алган жок да. Эгерде оору жукса 10 киши тең ооруйт да. Ошол туберкулез менен да, мисалы алардыкы оорураак өтөт да. 10 киши вакцина алды, анын кээ бири ооруган жок, кээ бириники жеңил өттү. Арасынан бир экөө деле оорураак ооруп калышы мүмкүн. Бирок оорунун санын кыскартканын бул буга чейин доказать этишкен, буга чейин баары изилденип, бизге чейин баарын такташкан. Ошол андан тышкары ошо оспа оорусу дагы бул аябай адам затында баягы коркунуч алып келген оорулардын бири болгон. Вакцина менен бул ооруну дагы баягы жеңе алды. Азыркы учурда полимиелит булар аябай эле мындай сейрек кездешкен оорулардын бири. Эгер вакцина болбогондо бул азыркы учурга чейин бул адам затына коркунуч алып келген оорулардын
санын толуктап турмак да. Медицина күнүгө жаңылыктар болуп атпайбы? Күнүгө жаңы технология, жаңы дарылар, жаңы вакциналар пайда болуп атат. Ошого жараша да жаңы инфекциялар пайда болуп атат. Эң туура. Ооба, бул азыр дагы инфекциялардын түрлөрү дагы барган сайын өзгөрө берет. Бир эле ошол коронавирус деле мисалы буга чейин бар болгон. Корсков деп жана жаңы ковид пандемиясы бул ошол эле мурунку вирустун эле өзгөрүп башкача түрү келип, организмге эч кандай ал менен тааныш болбогон үчүн бул адамдарга баягы коркунуч алып келген да, ошондон болуп эсептелет. Эми ушул оорулардын көпчүлүгүн өзгөчө ушул айтылып кеткен вирус ооруларында вакциналар жасаган. Эң биринчи эле адам кантип жеңе алса болот? Негизи эле биринчиси бул бардык ооруларда белгилүү болгондой спорт менен алектенүү, туура тамактануу, убагында текшерилүү, ден соолукка кам көрүү. Ден соолукка кам көрүү эң биринчи иретте. Эң биринчиси, анан кийин убагында изилдөөдөн өтүп, кандайдыр бир ден соолукта белги бербеген оорулар болсо, ошол ооруларды дарылоо же витаминдердин жетишсиздиги болсо ошону толуктоо. Себеби дегенде биз ар бир ооруга ушул ден соолукту чыңдап гана даяр боло алабыз. Назар мырза, сиздин клиникада ушул ооруларга карата вакциналар жасайсызбы, жасалабы? Жана да текшерилүүгө мүмкүнчүлүктөрдү да айтып кетсеңиз. Мына сиз айтып кеткендей, эгерде организмде витаминдер жетишпесе, аны кантип билем? Мен мисалы текшерилбей туруп эле витаминди кабыл алсам болобу деп ушул. Негизи кандайдыр бир ооруну текшерилбей туруп дары ичүү бул туура эмес болуп эсептелинет. Ошол эле витаминдерди көбүнчө биздин элдин арасында текшербей эле иче беришет. Витаминди текшербей ичүү бул туура эмес. Анткени канчалык витамин жетишпей атат, ошого жараша дозасын беребиз. Андан тышкары убактысын канча убакыт ичиш керек, кандай ичиш керек, аны биз анализдин жыйынтыгы менен гана айта алабыз. Биз көпчүлүк учурда өз алдынча ичкен витаминдер булар дозалары өтө эле төмөн болот, ал эч кандай организмге жардам бербейт. Биринчиси. Андан тышкары биздин өзүбүздүн лабораториябыз бар. Ал жерде анализдердин бардык түрлөрүн алабыз. Витаминдерге же кандайдыр бир ооруга, өпкө, жүрөк, ичеги карын, боор, бардык ооруларга тиешелүү анализдерди алабыз. Андан тышкары УЗИ изилдөөбүз бар. Негизи эле кандайдыр бир ооруга текшерилүүгө бардык мүмкүнчүлүктөр. Ошондой эле вакцинация жасоого. Андан тышкары вакцинация бул биз гепатит Бга, ошондой эле гриппке каршы вакцина жасайбыз. Гриппке каршы вакцинаны биз көбүнчө ушу күз мезгилинде баштайбыз. Себеби оору башталганга чейин бул вакцинаны алыш керек. Ооруп аткан учурда вакцина алуу бул сунушталбайт. Себеби дегенде ооруну жугузган учурда биз вакцина берсек, ооруну бир аз оорураак өтүшү мүмкүн да. Ошондуктан оору башталганга чейин күз айларында биз атайын гриппке каршы вакциналарды жасайбыз. Назар мырза, биздин студияга келип ушундай маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Анан акыркы суроо берип көрөйүн. Бул эми белгилүү жообуңуз бар бир биздин көрүүчүлөр. Сиз өзүңүздүн врач кесибиңиз сизге жагабы? Врач кесибим аябай жагат мага. Себеби дегенде мен ушул элибизге, туугандарга, ата-энебизге баягы ооруган учурда жардам берип, ошолордун жакшы болуп кеткенин көргөндө мен өзүмдө удовольствие алам да. Назар, жардам берип коюңузчу. Мен ушундай ооруп атам десе, жардам берсең кандай сонун, Эң туура. Чоң рахмат. Сиз ден соолукта болуңуз, үй бүлөңүз менен бактылуу болуңуз. Ар дайым сизге кайрылган пациенттердин батасы дайыма сизге кабыл болуп турсун. Чоң рахмат. Сизге да ден соолук каалайм. Ар дайым ушундай элибизге пайдалуу нерселерди кылып жүрө бериңиз. Сиз дагы ден соолукта болуңуз.
Чоң рахмат. Биздин подкастыбыздын аты «Главное — ден соолук». Чынында эле алганда ден соолук бар эмес, орустарда бир эме уктум да, ден соолук бар эмес, бирок ден соолуксуз баары тең эчтеке болбой калат. Ден соолукту болгула, урматтуу биздин көрүүчүлөр.